Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Бүгүн 16 апрель 2025 жыл. Мен Айжигитов Султанбай. Сиздерге жакшы маалым болгондой, 28 мартта БШК мени мыйзамсыз өзүнүн чечими менен депутаттык мандатымдан ажыраткан. Ошого байланыштуу мен ошол эле күнү БШКнын чечимине, БШКнын өзүнө сотко берген болчумун. Бирок мыйзамга ылайык 8 апрелде сот териштирүүнөн менин арызым БШКнын өзүнө сотко чейинки териштирүүлөргө кайтып келген. Ошого байланыштуу бүгүн административдик процедуралар жөнүндө мыйзамынын 66 беренесине ылайык ушул сотко чейин териштирүүлүктөн баштап жогорку сотко чейин териштирүүлөр бүтүп, же нары же бери болмойнчо менин маселем бул БШКнын мыйзамсыз чечими токтотулуп күчүнөн айырылып турат. Мен болсо өзүмдүн милдетимди аткарып, депутаттык милдетимди аткарып, жогорку кеңешке ишке чыгып иштей беришим керек. Мыйзамда ушундай жазылган, мыйзамдын талаптары ушундай. Ошого жараша 14 апрелде төраганын жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулунун атына арызымды жазып, ушул мыйзамдын 66 беренесине тирелип, ошондо мен мага тоскоолдук кылбоосуну жөнүндө мен кат жазып жазган элем. Иначе ошолорду эгер силер сактабасаңар, баарыңар жоопко тартыласың деген мааниде катты жөнөткөн болчумун. Азыр эми азыр келип бүгүн ошол каттын негизинде мен киргенге аракет кыламын. Азыр эми көрөбүз канчалык экен жогорку кеңеш үчүн Ташиевдин приказы жогорубу же азыр биздин Кыргызстандын мыйзамдары жогорубу, ошону азыр мен кирип билемин. Жыйынтыгын сиздерге чыкканда айтып берем. Рахмат. Жок, видео документ мен нужен. Сен өзүң эмеңди эле аткарып атасың. Ошону айтып кой. Сен мунун эле айтып кой, эмне коркосуң? Мына алып барды бул катыңызды караштырып атат экен. Азырынча болсо ошо токтомдун эмеси менен эле колдонуп атабыз жетекчилер. Сегодня 16 число. Да. Время 11 часов. Мы действуем согласно Приказу. Это постановление ЦИК по последним данным. Да. А ваше письмо рассматривается. То есть пока еще команды нет о том, чтобы беспрепятственно меня пропустить на рабочее место, да? То есть они еще пока думают. Но рассматривают ваше письмо. То есть они все думают, что выше, приказ Ташиева или закон, да? Они думают. Здесь... Это по закону конкретно сказано, что они беспрепятственно. При чем здесь? Нет, не знаю. Беспрепятственно здесь в соответствии с законом я сослался. 66-я статья здесь закона аппарата мне команду по административному. Команду дал, да, не пускать. Ну, окей, все, вот это, спасибо. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Мен азыр жогорку кеңешке кирип, дагы өзүмдүн жумуш жайыма өткөнгө аракет кылдым. Өзүмдүн төрагага жазган катымдын негизинде, жанагы алдында айткандай. Бирок охрананын жетекчиси түшүп, эмне болду дегенде жана катты көргөзүп, жогорку кеңештин аппараттын жетекчиси Алимбаевга алып барып, ошону көргөзүп, мага жообун алып бергиле. Мага бул силер менин катым боюнча булар мени тоскоолдуксуз менин жумуш жайыма өткөрүш керек. Мыйзам боюнча ошону аткарыш керек деген ошондой мен просьбам менен тиги жетекчиге барып келип, ал киши айтты, эч кандай биз чечим ала элекпиз, анын катын караштырып атабыз. Азырынча уруксат жок киргенге деп ошентип жооп берип коюптур. Эми бул жерде эмне деп айтсак болот? Булар мени ойлонбой эле эмнесин ойлонот? Бул жерде мен жанагы административдик процедуралар жөнүндө мыйзамдын 66 беренесинин негизинде булар мени беспрепятственно жумуш жайыма өткөрүш керек эле. Булар ойлонбой туруп эле мыйзамды аткарыш керек эле. Ойлонгон эмнеде? Мен айттым, силер эмнени ойлонуп атат экен? Ташиевдин эмеси жогорубу же
приказ жогору же мыйзам жогору деген ошол жөнүндө ойлонуп атабы деген мен суроону бердим. Азыр эми мындай да, урматтуу кыргызстандыктар, бул азыр менин мандатым деле маанилүү болбой калды. Маанилүүсү эмне? Ушул узурпацияланган жогорку кеңеш бүгүнкү күндө ушунчалык шартка чейин келип узурпацияланган жогорку кеңеш бүгүнкү күндө элдин кызыкчылыгы үчүн мыйзамдарды чыгара алабы ушулар? Элдин кызыкчылыгы үчүн мыйзамдарды талкуулай алабы? Ушундай эмелер. Өзүнүн элдердин укугун коргой алабы деген суроо пайда болуп атат.